Урматтуу коллегалар, урматтуу фракциянын лидерлери, акыркы убакта палатада да көтөрүп атам, азыр да көтөрүп атам. Канча бизде счетный палатада канча аудиторлор болуш керек айтсаңыз, Алмаз Сагылжанович? Аудиторлордун саны эски азыркы действующий мыйзам менен 9, анын ичинен 3-өө президенттики, азыркы убакытта 2 вакансия президенттики. Президенттин квотасы менен да келген, бияктагы тизмедеги мен таанышмын кээ бир аудиторлор менен да достойный кандидаттар. Менден башкача суроо да, суроо эмес, мен бул мен таң калган нерсе да, эмнеге бир да айым жок тизмеде? Айымдар татыктуу эмеспи? Же айымдарга ишенбейби биздин коллегаларыбыз, Жогорку Кеңештин лидер фракциялар? Же кандай чолуп калып атат да? Иштеген 4 счетный палатада 4 иштеген специалист ал эркектер, туурабы? Азыр биякта канчаны алып келип атат? Мына 7-өн алып келип атасыңар. Где женщины? Эльвира Жаргалбековна, biz У нас закон о равных правах и возможностях нет. Не надо улыбаться. Из 100% не менее 70% одного пола. Где женщины? Вас вот здесь 70% должно быть, остальные должны быть женщины. Что в парламенте был маселени тамашалап көтөрөбүз, ладно, учукпайбыз, аялдар көтөрүп атабыз. Азыр мына счетный палатаны бул абдан мындай чоң тизме, да? Это очень важная должность, очень важная позиция, да? Бир да 4 иштеп аткан мырзалар иштеп атат, 7-өн алып келип атасыңар, кайра эле эркектер. Кана аялдар? Жокпу? Татыктуу эмеспи? Же эмне счетный палатада 10-20 жылдан бери жалаң эркектер иштеп атабы? Бир да кыз жокпу? Эмнеге алып келип атасыңар? Мен бул маселени урматтуу айымдар, Шарапаткан эже, Айсар эже, Камила эже, бул маселени эмнеге парламентке деген сөзсүз түрдө мындай үнүңдү катуу чыгарып, ачууң келип айтыш керек. Эмнеге бул маселени мырзаларыбыздын өзүнөн чыкпайт? Эмнеге колдобойт? Женщины в парламент по квоте должны приходить. По одномандатному мен башман өткөн, это практически нереально. Счетный палата тандаганда дагы бир да айымды сунуштап кеп келишпейт. Эмне ишенбейсиңерби? Же биз силерге 51% шайлоодо гана керекпизби? Бул эмне деген маселе? Мен каршымын, бул тизмени оңдоп келгиле. Сөзсүз түрдө 30%тен кем эмес айымдарды алып келгиле счетный палатада. И буну урматтуу биздин президентибиз да угат, президенттин өкүлү сиз отурасыз, жеткирип баргыла. Эмнеге айымдарды алып келбейсиздер? Мына президенттин сунушу боюнча, я не сомневаюсь, достойные кандидатуры. Калган тизмеде жетет, достойные кандидатуры. Но когда вы будете закон о равных правах и возможностях женщин уважать и чтить, же мыйзам аялдар биздин Кыргызстанда только шайлоодо гана силерге керекпи? Урматтуу депутаттар, кана бул маселени эмнеге уламдан улам ачуулантып жооп бериш керек? Же көлдө татыктуу шайлоочуларыңар жок беле? Бүт эркектер сизди шайладыбы? Урматтуу Акылбек мырза, айтсаңыз. Эльвира Жаргалбековна, эми бул мына азыркы шайланып аткан шайланчу аудиторлор убактылуу 6 айга. 6 айдан кийин сиздин өзүңүздүн талап, ошол кандидатураңыз болсо, талапкериңиз болсо алып келиңиз. Ушул жерде комитетте тандайбыз, талдайбыз. Бул шайланып аткан шайланчу аудиторлор мурунку эски мыйзам менен шайланат. 6 айдан кийин жаңы мыйзам келет күзүндө. Ошол жаңы мыйзам менен ошол аудиторлордун бардыгын, ошол сиз Акылбек Тогузбаевич, Кыргызстанда временный деген постоянно болуп калат да? Временный комиссиялар 1 жылдап созулат. Айтып өтөйүн, эми Эльвира Жаргалбековна, временный дегенибиз эми 6 айдан кийин кайра жаңы мыйзам келгенден кийин так ушул жерде, ушул залда тандоо, талдоолор. Эмнеге азыр алып келе албайсыздар? Эми мен мисалы үчүн аны аялдарды алып келем же эркектерди алып келем деп мен бүгүнкү күнү бардыгын мен алып келип аткан жокмун. Президенттин өзүнүн укугу бар, мына ошол тактыктуу. Алмаз Сагылжанович, анда президентке бул сөздү жеткирип барыңыздар. Эмнеге ушундай бул чоң бүт Кыргызстанда болгон органдарды текшере турган тизме болуп атат да? Эмнеге бир да айымды арасына кошкон жоксуздар? Эмнеге парламенттен мына мен өз коллегаларымды уялат десем уялбай айтып атышат да? Биз аны даже ойлогон жокпуз силерди депчи. Бул туура эмес нерсе. Ойлоңгула. Анан деген жок дегенде ар бир ведомство кечирип коюңуз. Акылбек мырза, мен сизди сыйлайм.
Бирок бул маселе деген абдан орчундуу маселе. Биздин айымдарга мына статистика боюнча 100%тин 10% келип атат. Биз Кыргызстанда бир да мэр аял жок, бир да аким аял жок, бир да губернатор аял жок. Азыр деген счетный палатада силер акылыңар бизден кем деп туруп шылдыңдагансы бир да айымдап келбей жатасыңар. Эми парламентке мына квота менен келип атасыздар. Сиз жакшы добуш алып келдиңиз. Эми айымдардын баары эле сиздей добуш алып келип бул жерде отурган жок. Сиз дагы мындай мени уялтып, тиги бу кылып, эме кылып айтпаңыз Элвира Жыргалбековна. Эми мен биздин элдик топтун атынан бирөөнү сунуш кылдык. Мен мисал үчүн кимди сунуш кылсам, эмне кылсам өзүм ошол фракция менен кеңешем, чечем, ошол фракциянын чечими менен алып келем да. Эми сиз айткан боюнча эле тигини алып кел, муну алып кел деп ар бир фракцияга мен Акылбек мырза, мен жеке сизге гана айткан жокмун. Жеке сиз гана эмес. Сиз чоң фракция топтун лидери болуп атасыз. Сиз азыр деген таяна турган шайлоочуларга эмес, жалпы 6,5 миллион кыргыз эл жөнүндө сөз болуп атат да. Ошонун ичинен деген 51% айымыбызды арасында татыктуу бир да билимдүү счетный палатага татыктуу биздин эмебиз жок деп айтып атабыз да. Мен деген бүгүнкү күндө Элвиранын атынан гана эмес, мен жалпы айымдардын атынан айтып атам. Мына аял биякта айымдар отурбайбы? Туура айтып атамбы? Бир да аудитор жокпу Кыргызстанда? Татыктуу бир да айым аудитор жокпу? 10 жыл, 20 жыл иштеген бир да айым жокпу аудитор? Сиз гана эмес, сиз туура түшүнүңүз, кечирип коюңуз, мен сөзүм катуу болсо. Мен буну деген президентибизге жеткирсин, кабинеттин жетекчисине жеткирсин, Алмаз Акулжанович, сизге кайрылган сөзүм. Буну палатага алып келгенде мен дагы бир маселе деп көтөрөм, бирок временный деп алып келбеңиздер. Арасында айымдар болсун. Пожалуйста. Рахмат. Бул деген орчундуу маселе. Рахмат. Кошумча кылып коеюнчу. Сөз депутат Алиева. Элвира айымды коллегабызды колдоп мен дагы алыс барбай эле кое элем. Бул аудиторлорду айтпай эле кое элем. Керек болсо депутаттык топ, баягы достук группалар болот го. Ошондо дагы бүт эркектер талашып алып алдыңарда группа жетекчилеринчи. Эч бирөөсү ушу канча эркек бар бизде депутаттардан? Бирөөсү дагы ой аялдар бар бул жерде деп мындай бир калысуу үчүн айтып коелучу. Бириң айтканың жок. Жулунуп келесиңер, достук группага мен төрага болом. Колдоп берип атабыз. Эми сабырдын түбү болот да, мына Кабминди карагыла. Бир министр жок, башка эч ким. Вице-премьерлерди таптакыр жокко чыгардыңар. Бир өнөкөткө айланып калды бул эмичи. Мурда социалдык тармакта тейлеген вицелер болчу эле, аны да алып койдуңар эркектер. Тарынбагыла. Бул Элвира айым туура айтып атат. Эми комитеттерди төрагалыктарын председатель деген бүт эле алып койдуңар. Бүт эле алып койдуңар. Ой, уятай, мындай Кудайды карасаңар боло. Ой, баарыңарды эне алып келген бул жарык дүйнөгө. Аял затын кичине сыйлап койсоңор жаман болбойсуңар. Анан гендерный жана проблема ушудан чыгат экен да. Аялдар аудит болуп барса, мисалы, коррупциядан алыс болот. Кыргызстанда счетный палатага аудит болуп барган бирөөнү айта элек да таптаза иштейт ушул депчи. Бүт коррупцияга малынышат. Аялдарды койсоңор, аялдар албайт коррупцияга, малынбайт.